Баштай берели анда. Менин атым Нурпери, мен Нурпери Баказова. Мен силерге СММдин кантип иштөө ыкмалары боюнча үйрөтөм. Биздин СММ онлайн окутуу курсубузду баштадык. Бул силер менен СММ тууралуу сүйлөшкөндө, биз СММ тууралуу сөз кылаардан мурда биз алгач эле жалпы социалдык тармактар тууралуу түшүнүк алышыбыз керек. Себеп дегенде алгач биринчи эле социалдык тармактар пайда болгон, социалдык тармактар пайда болуп, анан кийин бара анан СММ деген түшүнүк пайда болуп калды, кече жакында эле. Мурда СММ деген түшүнүк жок болчу да. Ошондуктан биз анын СММдин тамырын, түпкү тамырын, кантип пайда болгон, эмне болгондугу тууралуу дагы биринчи маалымат алып алсак, анан кийин СММди алып кетүү дагы да жеңилирээк болот. Социалдык тармактар тууралуу түшүнүк алалы дедик. Айтып көргүлөчү, силердин оюңарча социалдык тармак деген эмне? Менин оюмча, я считаю, что социальных тармактар, социальные сети — это огромные платформы, где связываются огромное количество людей, каждый кто-то дает информацию, а мы в свою очередь получаем. И вот все это огромная паутина, которая взаимосвязана и связывает весь мир между собой. Жакшы. Социалдык тармак деп ойлойм, эмне деп алысты жакын кылып, адамдарды бири-бири менен өтө байланыштырып, карым-катнашты түзгөн бул социалдык тармак деп ойлойм. Эң сонун. Жакшы. Андан Гүлбаржан, сиз дагы өз оюңузду айтып баштадыңыз эле, уланта берсеңиз болот. Ошо социалдык тармактар жанагы Мээрим эже айтпадыбы, бул паутина депчи, анан негизи эле ошого кошулам. Анан азыр социалдык тармактардан бизнес кылып ачышпайбы? Эң сонун ооба. Соода сатыктарды бүт эле ошондон кылат. Мисалы китепканалар деле кадрлары көбүнчө Инстаграмдан кездешет. Ооба. Азыр китептерди жөнөкөй дүкөндөн алганга караганда могу эмеден жакшы алып атса керек, интернеттен, Инстаграмдан. Жакшы, баардыгыңар оюңар туура нерсени айтып өттүңөр. Эми социалдык тармактар тууралуу түшүнүк кылганда, муну биз деген, муну мен кайсы бир теорияга таянбай, силерге татаалдаштырбай эле, мына жеңил желпи сөз менен эле жаздым. Бул интернет аркылуу адамдардын бири-бири менен байланышуусу. Айтып өтпөдүңөрбү өзүңөр, алысты жакын кылып, карым-катнашты бекемдеген, карым-катнашты жакшырткан аянтча депчи. Ошол сыяктуу бул адамдар бири-бири менен байланышуучу аянтча. Андан кийинки маалымат болсо, бул маалымат алуунун эң ыкчам булагы. Азыр телерадиодон караганда көпчүлүгүбүз ошол социалдык тармактар аркылуу маалыматты көбүрөөк алып калдык. Андан кийин дагы айтып өттүңөр, тиги соода сатыктын жери бизнести өркүндөтсөк болот деп, ошол сыяктуу онлайн базар тырмакчанын ичинде, же болбосо соода сатыктын жаңы түрү. Биз деген эми маалымат алуунун эң ыкчам булагы деп айтпадыкпы? Адамдар деген мурда радиодон, телевидениядан маалыматтарды угушчу да, анан азыр деген элдин көпчүлүгү жумушта, элдин баардыгында телефон бар. Адамдардын радиону деле көп укпай калышты, телевизорду деле үйүндө эле болгондо көрбөсө, башка жактан телевизорду дагы көрө алышпайт. Андыктан элдин баардыгы бул маалымат таркатуучулар адамдарга кайсыл жак ыңгайлуу болсо ошол жакка маалыматты берип башташты дагы, социалдык тармактардагы эң маалымат алуунун эң чоң булагы катары таанылып калды. Ал эми азыр онлайн базар же соода сатыктын жаңы түрү дегенде, өзүңөр айткандай баардыгы онлайн соода сатыкка көчүп атышат. Алгач эле өздөрүнүн алгачкы бизнесин ошол онлайн магазинден ачып жаткандар дагы бар. Муну албетте сабактын жүрүшүнө дагы кененирээк сөз кылабыз. Биз эми өзүбүз айтып өтпөдүкпү, СММ деген түшүнүктү терең түшүнөрдөн мурда биз алгач социалдык тармактар тууралуу кененирээк маалымат алып өтүшүбүз керек депчи. Ошол сыяктуу социалдык тармактар деген эмне, жанагы эмнелер кирет? Алгач эле Facebook тууралуу маалымат берсек, бул Facebook 2004-жылы Марк Цукерберг тарабынан ачылган. Учурда бул Facebooktун 2,5 миллиард колдонуучусу бар экен. Ал эми реклама берүүчүлөрдүн саны 3 миллионго жакын экен. Биз деген дүйнөлүк алымда дүйнөдө канча адам колдонгондугун менен тааныштык. Ал эми бизге Кыргызстан керек да, биздин деген Кыргызстанда өзүбүздүн максаттык аудиториябыз Кыргызстан болот.
Андыктан Кыргызстанда 650 миңден ашуун катталуучу бар экен. Анын ичинен Бишкекте 520 миңден ашуун катталуучу болсо, калганы 130 миңи региондордо экен. Ал эми андан кийинки эң популярдуу десек болот, эң атактуу, белгилүү баардыгыбыз болушубуз керек. Ким Инстаграмда жок барбы? Инстаграмда жок адам. Барыбыз эле барыбыз. Баарыңар эле барсыңар. Жок адам жок. Ооба. Эми биз Инстаграм тууралуу кыскача айтып өтөлү. Бул Инстаграм бул 2013 жылы түзүлгөн. Бул Инстаграмды 2012 жылы бул Facebook компаниясы 1 миллиард долларга сатып алган. Ошол Facebook Instagram'ды сатып алгандан баштап бул Instagram'да деген кардиналдуу өзгөрүүлөр башталган. Мурда деген реклама тармагы жакшы өнүккөн эмес болчу. Азыр болсо Facebook Instagram сатып алгандан бери бул реклама берүүчүлөрдүн саны көбөйүп, ошол рекламага көбүрөөк басым жасап башташкан. Андан кийин бул күн сайын Instagram'дын активдүү колдонуучулары 5 миллионго жетет экен. Ал эми ай сайын бул сан 1 миллиард адам колдонот экен, активдүү колдонуучулары. Андан кийин бул силерге кошумча маалымат катары жазып койдум. Бул 63% күн сайын бир жолу киргендер, ал эми 42% күнүнө бир канча жолу киргендер. Ал эми 16% болсо жумасына бир гана жолу кирет экен. Андан кийин бул биз дүйнөлүк маалымат менен таанышып чыктык. Эми Инстаграмдын Кыргызстандагы абалы тууралуу дагы таанышып өтөлү. Себеп дегенде биз деген кандай гана бизнес баштабайлы, кандай гана мындай долбоор баштабайлы, бизге деген максаттык аудиторияны аныктоо эң маанилүү нерсе. Анан кийин биз ал долбоорубузду кайсы тармакта ишке ашырабыз, ал дагы маанилүү нерсе. Андыктан бул Инстаграмдан бир долбоор баштайбыз десеңер, анда өзүңөрдүн максаттуу аудиторияңарды так аныктап алышыңар керек. Эми бул Инстаграмдын Кыргызстандагы абалы боюнча сөзгө турган болсок, Кыргызстанда акыркы статистикалык маалыматтар боюнча жазылган бул 2 миллион 100 миң катталуучу бар экен. Кыргызстанда Инстаграмда ушунча 2 миллион адам катталыптыр, 2 миллион 100 миң катталуучу. Анын 1 миллион 500-ü Бишкек шаарында. Бишкек шаарында, ал эми 600 миңи башка региондордо катталган экен. Мындан башка дагы социалдык тармактар бар, бизде Одноклассники деген бар. Одноклассник азыр киргендер барбы араңарда? Жок, эчке. Бар, араңарда кээ бирлери бар, кээ бирлери жок, ооба. Мен дагы ал Одноклассникке кирбей калганыма бир жылдын жүзү болуп калды. Мен дагы кирчүмүн, ал жака кирип активдүү эле мындай активдүү колдонбосом дагы кээде кирип карап турчумун. Анан кийин менин тааныштарым бардыгы эле айтып калышты, мен Одноклассникти өчүрүп койгонбуз, азыр бардыгы эле Инстаграмда болуп калбадыбы депчи. Анан мен дагы ошол бир жыл мурун өчүргөм. Көпчүлүгү азыр Инстаграмга өтүп кетти, өзүңөр байкагандай. Ошентсе дагы бул Одноклассниктин статистикалык маалыматы боюнча, бул Кыргызстан боюнча алганда 831 миң катталуучу бар экен. Ал эми Бишкек шаарында 109 700. Калганы башка региондордо. Бишкекте азыраак калат экен. ВКонтакте деген дагы бар. Анда Кыргызстандагы катталуучулардын саны 416 миң болот экен. Ал эми Бишкекте 141 миң катталуучу бар экен. Твиттерди билесиңер да баарыңар эле. Бул Твиттерде Кыргызстан боюнча так канча адам катталганы боюнча так маалыматтар жок экен. Бирок ошентсе дагы бул башка социалдык тармактарга караганда бул Твиттерде аз адам катталган. Себеп дегенде бул көбүнчөсү саясий багытта көп колдонулат бул Твиттер. Андан сырткары бул Твиттерге жанагы биз жазабыз го, символдорду жазабыз го, ар кандай бир маанидеги оюбузду жазып киргизебиз, ошолор абдан чектелүү. Силер болгон оюңарды кенен-кесир айта албайсыңар, аяка абдан кыска, нуска гана жазышыңар керек. Башында деген эң аз өлчөмдөгү эле символду колдонушчу, азыр деген бир аз көбүрөөк символду колдонууга уруксат бериптир, бирок ошентсе дагы башка социалдык тармактар сыяктуу көбүрөөк орун берилген эмес.
Мынакей өзүңөр эле биз деген мындан башка дагы социалдык тармактар бар, бирок Кыргызстанга таанымал болгон мына ушулар. Эми өзүңөр чечим чыгаргыла, өзүңөр ойлонгула. Азыр силердин оюңарча азыр Кыргызстанда кайсы социалдык тармак популярдуу, кайсы социалдык тармактарга адамдар көп отурушат? Практикалык өзүңөрдүн көз карашыңар боюнча дагы баамдап көргүлө, баамдап байкап көргүлө. Андан сырткары мен силердин маңдайыңарга статистикалык так маалыматтарды дагы жаздым. Ушул жактан дагы карап салыштырсаңар болот. Миллионго жетпеген, 500 миңге жетпеген катталуучулар, бул Инстаграмда болсо 2 миллиондон ашуун катталуучу, ал эми Фейсбукта болсо 650 миңден ашуун катталуучу. Келгиле кыскача өзүңөрдүн оюңарды айтып көргүлө. Инстаграмда көп отурат. Инстаграмда көп отурат. Статистикалык маалымат менен дагы Инстаграмда көп отурат. Анан кийин өзүңөрдүн мындай эле практикалык көз карашыңар менен бөлүшүп көргүлөчү. Ооба, мисалы мен бүт эле Инстаграмда отурат. Гүлбаржан, жакшы, рахмат. Андан кийин Я думаю, то, что многие сидят в ТикТоке. ТикТок боюнча, ооба, дүйнө жүзү боюнча ТикТок биринчи орунга чыкты, бирок Кыргызда ал деген жаңы социалдык тармак болгон үчүн азырынча статистикалык маалымат жок экен, бирок дүйнөлүк деңгээл боюнча анын колдонуучулары 1 миллиардка чыкты. Ясно. Анан ал жакта көбүнчө мындай го, тиги көңүл ачуучу жак, анан кийин ал жактан бир гана минтип бийлейсиң да. Туурабы? Ооба, туура. Мен оюмча көбүнчө Инстаграмда отурушат деп ойлойм. Азыркы учурда балким азыр деген ТикТокту кээ бир мамлекеттер жабабыз деп атышпайбы? Жок, ошол ТикТокту дагы Инстаграм үчүн колдонушат да. Бирок ТикТокто сложно же продвигать в сфере СММ. СММ же именно маркетинг в социальных сетях, а ТикТок-то это редко такое, реклама или продвижение аккаунта. Там в основном лично каждый человек в развлекательных целях использует. Ооба, көңүл ачуучу жак көбүнчө ошол нерсеге басымдуулук кылат. Анан балким ал деле бир аябай өркүндөп өнүгүп кетсе, балким ал деле жакын арада өзүнүн ошол СММге ыңгайлашкан бир функцияларын киргизиши мүмкүн да. Албетте биз азыр деген күн сайын техника өсүп өнүгүп атпайбы? Мен азыркы учурда бир нерсе деп айтуудан алысмын ал тууралуу. Бирок ал TikTok жаңы ачылган үчүн биздин рынокко кирип ал нерсе изилдене элек да. Анан ошон үчүн бул TikTok багытын кошкон жокмун. Мынакей биз деген кандай дейсиз? Инстаграмда очень удобно именно продвигать какие-то... Если у тебя бьюти-салон или магазин одежды, в Телеграме удобно продвигать книжные каналы или познавательные каналы, потому что там удобнее и легче читать информацию и воспринимать ее. У каждой социальной сети есть багато ордов, в которой лучше проводить рекламу, там именно караштырып, какая аудитория, какая это. Ооба, эң сонун. Мынакей биз деген эми өзүбүздүн социалдык тармактын кайсынысы атактуу экенине, көп адамдар кайсы жакка катталып тургандыгын биз аныктап алдык. Бул өзүбүздүн практикабыз боюнча дагы, анан статистикалык маалымат боюнча дагы бул Инстаграм. Демек биз Инстаграмда адамдар Инстаграмга көп чогулган аянча экен. Демек биз өзүбүздүн СММ ишмердүүлүгүбүздү алгач ушул Инстаграмдан башташыбыз керек экен. Азыр байкайсыңарбы, адамдар бир нерсе издегенде эле Инстаграмга кирип жазышат, анан ал жактагы отзывдарды окушат. Азыр деген ар бир бизнес, могу пандемиядагы аларга аябай түрткү болду окшойт. Баардыгы Инстаграмга көчүштү, онлайн соода саттыкка көчүштү, өзүнүн бизнесин онлайн жүргүзгөнгө көчүп башташты. Эгерде ким бул кайсы бир бизнес тармак бул Инстаграмга каттала элек болсо, анда алар сөзсүз түрдө катталышы керек. Себеп дегенде мындай да, силер бир товарды же бир долбоор боюнча бир адамдан угасыңар, ал деген ар кандай кылып айтат, анан кийин миң уккандан бир көргөн артык деп коет го. Ошол сыңары өзүңөр эле Инстаграмдан баракчасын билип эле баракчасын бирөө эле Инстаграмга жазсаңар, ошол жактан толук маалымат ала аласыңар. Адамдарга дагы, коомчулукка дагы жеткиликтүү түрдө так маалымат бериш үчүн
Бул деген ошол бизнестин SMM кызматкерлери жакшы маалымат бериш керек. Ошол кардарды кармап калыш үчүн. Демек биз SMM'ди бул Instagram багытында колдонуу үчүн биз көрүп атпайсыңарбы? Бул социалдык тармактардан Facebook, анан кийин Instagram бул Кыргызстанда актуалдуу. Демек биз ушул Instagram менен Facebookка басым жасайбыз. Эмнеге биз эки социалдык тармактандадык? Бул биринчиден максаттык аудиториясы көп, Кыргызстанда катталган адамдардын саны көп. Ал эми экинчиден булар Facebook, Instagram'ды сатып алгандан кийин, демек булар деген бир компания. Биз деген көбүнчө Instagram'дан таргеттик реклама кылганды да көрөнөбүз. Ошол таргеттик реклама кылганда бул Facebook менен Instagram'ды сөзсүз түрдө бири-бирине байлашыбыз керек. Биз деген Facebook аркылуу кирип реклама бергенде ал деген Instagram'дан да чыгат. Ошондо биздин максаттык аудиториябызды так аныктап, анан кийин таргеттик рекламаны туура жүргүзгөн болобуз. Анан кийин бул мындай деген түшүнүк бар да. Салттуу медиа, анан кийин жаңы медиа деген түшүнүк бар. Бул силердин келечектеги SMM адистери үчүн азыр SMMге кызыгып атпайсыңарбы? Силер деген эми жөн эле азыр айтып коет го, SMM шик депчи, SMM шик деген мындай бир аз жеңил желпи кесип катары, жеңил желпи сөз катары кабыл алынат. Анан кийин SMM адис деп сүйлөгөнгө аракет кылгыла. Себеп дегенде силер ушул курс менен эле өзүңөрдүн билимиңерди ушул курс менен эле чектеп койбойсуңар деп ойлойм. Дагы изилденип, бул курстан албаган нерсеңер да болушу мүмкүн, аны дагы башка тармактан алып, балким эртеңки күнү башка бир статистикалык маалымат чыгат, SMM тармагына балким эртеңки күнү жаңы бир жаңылануу кошулушу мүмкүн. Андыктан силер ошол жакта үйрөнүп отуруп, аны SMM адис болуп чыгасыңар. Анан мен силерге бул биз деген SMM адиси бул медиа тармагында иштеп атпайбы, социалдык тармактар аркылуучу. Ошол жакта иштеп жатканда силер деген мындай түшүнүк бар, салттуу медиа, анан кийин жаңы медиа деген түшүнүк бар да. Ушул эки түшүнүктү дагы үйрөнүп алгыла, силерге пайдасы тиет деп жазып койдум. Салттуу медиа дегенде силер салттуу медиа менен жаңы медианы буга чейин уктуңар беле? Жок, эжеке уккан эмеспиз. Жооп берди. Дагы барбы уккандар, укпагандар? Жок, уккан эмеспиз. Макул. Эжеке, Бол. айтсам болобу? Иә. Салттуу медиа айтып берейинби? Жок, негизи уктуңуз беле? Уктуңар беле? Уктуңуз беле? Угуп түшүнүк алдыңыз беле? Мен уккан эмесмин, бирок өз оюмду бул салттуу медиа СССРдин, эми жаңы медиа бул уже 21-кылымдан башталып ошондой колдошушту эле. Жакшы. Сиздин дагы оюңуз туура. Белгиле, анда эмес айтып өтөйүн. Бул жака салттуу медианан кийин азыр менин экраным кайра иштебей калды. Мынакей. Салттуу медиа жана жаңы медиа. Билесиңер, бул жаңы медиа чыкканча, мисалы үчүн мурда газета окугандар, телевизор көп көрүүчү, жаңылыктардын баардыгы радиодон айтылчу, жаңылыктардын баардыгы газетага чыкчу, жума сайын чыкчу. Алар деген телеграф, телевидение, радио, газета, журнал, радио 2 жолу жазылып калыптыр. Мына ушулар булар деген салттуу медиа деп аталат. Салттуу медиа болот. Анан кийин жанагы сайттар чыгып кетти, телефондор чыкты, ноутбуктар чыкты, баардыгы ошол биздин социалдык тармактардагы өркүндөп өсүп, баардык маалыматтар ошол жака жайылып, ал деген жаңы медиа чыкты. Салттуу медианын ордун бул жаңы медиа албаштырды. Мынакей көрүп атасыңар, Facebook, бул жака баардыгын жазып коюм. YouTube'ка да көп киришет. Анан ушинтип салттуу медиа жана жаңы медиа деп бөлдүк. Биздин ордубуз ушул жаңы медианын ордунда. Жаңы медианын ордундагы ошол жана биз силерге башында анализ кылып өттүк го социалдык тармактардычы. Социалдык тармактарды. Бул деген социалдык тармактын орду жаңы медиада, ошондуктан биз өзүбүздүн ишибизди ушул жаңы медиа менен алып барабыз. Алар тууралуу дагы азыр кичине сөз кылсак, мисалы үчүн салттуу медиа силерге көрүнүп атат, эми слайдым. Салттуу медиа бул үйүңөрдө отуруп алып, телевизор көргөнгө ыңгайлуу, албетте ыңгайлуу. Анан кийин бир гана үйдө көрөсүңөр буну. Чоң радиону балким
Эми көпчүлүгүндө машина жок да. Машинасы барлар машинасынан радио угушу мүмкүн. Бирок ал жактан телевизор көрө алышпайт. Телевизорду бир гана үйүңүздө отуруп көрөсүз жана ар түрдүү программалар болушу мүмкүн. Аны белгилүү гана бир саатта угасыз. Мисалы үчүн бир ырды уккуңуз келсе, ал телевизордон мен эч кандай мүмкүнчүлүк жок да, мен ушул ырды уккум келип атат, ушуну мага коюп берип койгулачы дегенчи. Андай мүмкүнчүлүк жок, андыктан белгилүү гана бир саатта өзүнүн убакыт сааты болот, ошондо гана уга аласыз. Ал эми жаңы медиада болсо, жаңы медиада бул дагы өтө ыңгайлуу. Ар кимдин өз чөнтөгүндө болгону интернет гана болуш керек. Ал эми салттуу медиада бир гана үйдө отуруп алып көрүп, мындай белгилүү бир жерде отуруп алып эле окуп атпайлы, газетаны болсо деле ал газетаны чоң кылып ачып алып, мындай отуруп алып окушубуз керек. Ал эми бул жаңы медианын колдоно турган чөйрөсү бул каалаган жерде колдонсоңор болот. Үйүңөрдө, интернет тарткан жерде да, иши кылса. Интернет тарткан жерде, көчөдө, бир окууңарды отуруп алып, паркта отуруп алып, каалаган жерде, анан кийин каалаган убакта колдонуп алсаңар болот. Мисалы үчүн айтып өтпөдүкпү? Өзүңөр каалаган передачаны же болбосо өзүңөр каалаган бир музыканы белгилүү гана бир саатта уга аласыңар депчи, белгилүү гана бир саатта көрө аласыңар. Ал эми бул жаңы медиада өзүңөр каалаган жерде, каалаган саатыңарда керек болсо, түндө дагы өзүңөр каалаган бир эфирди ошол жаңы медиада жазып, ошол жактан таап, каалаган учуруңарда көрүп алсаңар болот. Каалаган музыкаңарды каалаган учуруңарда угуп алсаңар болот. Анан кийин бул жердеги эң чоң дагы бир айырмачылык жана жаңы медианын артыкчылыгы бул албетте реклама тармагы. Рекламанын жери деп биринчи жазылган салттуу медиадагы рекламанын жери. Мен деген бул нерсени мен ошо бул деген такталган маалымат. Мен убактысына жараша дегенди билесиңер да, мисалы үчүн адамдар эртең менен эрте адамдар жумушка кетип атканда телевизорун күйгүзүп коюшат дагы, ал учурду прайм тайм учуру деп коет. Адамдар ошол учурда көп көрөт, эртең менен көп көрөт. Ошол маалга телевизорго реклама берсең, ошол учуру кымбат болот. Ал эми түштөн кийинки ченде көп адамдардын көпчүлүгү жумушта болот, адамдар өздөрүнүн үй тиричилиги менен алек болот да, телевизор көп көрүлбөйт. Ал маалда берилген рекламалар бир аз арзаныраак болот. Ал эми кечкисин берилген реклама болсо, мисалы үчүн КТРде бир сериал кетип жатса, ал сериалды элдин баардыгы көрөт, эми баары болбосо дагы көпчүлүгү көрөт. Ошол сериалдын орто чендеринде рекламаларды берип турушат. Ал деген прайм тайм деп коет, ал деген эң кымбат баадагы рекламалар ошол жерге берилет. Анан кийин мен деген азыр деген анан көпчүлүгү азыр таргеттик рекламага социалдык тармакка өтүп кетишти. Анан алар дагы бир аз өзүнүн баасын арзандатып башташкан экен. Мынакей таанышып койгула, жазуу жүзүндө реклама жанагы силер телевизордон көрүп атканда алдына мындай жазуу менен сызык менен өтүп турат го. Ошол 2000 сом экен. Бир айга 2000 сом экен. Ал эми баннердик реклама болсо, мындай чоң баннер жазып алып, анан кийин ошону көрсөтөт эмеспи? Ошол болсо 15 телеканалга берет экен дагы, ал болсо 50 000 сом экен. Бул деген 28 күнгө. 28 күнгө 15 телеканалдан бирде учурда чыгат экен дагы, анын баасы 50 000 сом. Ал эми рекламалык сунуш деп коет. Рекламалык сунуш деген ошол сенин бизнесиң тууралуу, сенин ишмердүүлүгүң тууралуу 5 мүнөттүк болобу, 10 мүнөттүк болобу, кыскача сюжет жасашат дагы. Анан кийин адамдарга ал нерсени сунушташат. Ошол телевизордон көрсөтүшөт. Анын баасы 15 телеканал үчүн 300 000 сом экен. 300 000 сом. 28 бул бир рекламалык сунушту даярдоо. Бул деген 15 телеканалдан көрсөтөт. Бул 15 телеканал деген буга КТР кошулбайт. КТРдин рекламалык иши ал өзүнчө, ал дагы булардан дагы аябай кымбат турат. Булар деген Next TV деген бар, Ош Прим деген бар. Ошондой майда каналдар бар го, билесиңер да, Дагы мен азыр эсине чыгып атат, ошол сыяктуу каналдарга берилет булар. Ал эми биздин коомдук биринчи орунда турган коомдук канал бул КТРге мындан көп акча төлөнөт. Ал эми жаңы медиадагы рекламанын орду болсо, акысыз реклама кылсаңар болот жана салттуу медиага салыштырмалуу аз каражат менен. Акысыз деген кандай? Мисалы үчүн силер бул
салттуу медиага чыгып менин ушундай товарым бар, анын баасы мынча деп айтып коюунун өзү эле акчаны талап кылып атпайбы? Андыктан бул Инстаграмдагы же Фейсбуктагы баракчаңарга өзүңөрдүн товарыңардын баасын, анын мүнөздөмөлөрүн жазып койсоңор, ал үчүн эч ким акча сурабайт. Болгону өзүңөр адамдар окуй тургандай кылып, мындай жакшы сүрөт коюп кылсаңар, бул силерге акысыз эле болот. Ал эми жанагы таргеттик реклама боюнча адамдарга дагы көп адамга угузам десеңер, анда бул салттуу медиага салыштырмалуу аз каражат менен кылсаңар болот. Мисалы үчүн 2000 сомду тиги телевизорго жазуу түрүндө бергенге караганда, эми ал жакка деле берсеңер болот, бирок деген канча адам көрөт, кайсы адамдар көрдү, көргөн жок экен, ал жактан кайра фидбек ала албайсыңар. Фидбек дегенди билесиңер да, кайра мындай фидбек деген силердин айтылган оюңарды кайра адамдардан кайра жооп алышыңар керек да, ал укту, жоккан жокпу, кандай ойдо калды дегендейчи. Фидбек деген ошол, бул салттуу медиада фидбек ала албайсыңар. Ал эми бул жаңы медиада фидбек алсаңар болот. Мисалы үчүн силер таргеттик рекламаны кетирдиңер, 2000 сомго таргеттик реклама кетирсеңер, ал жактан канча лайк алганы, канча охват болгону, канча адам көргөндүгү, канча комментарий жазылгандыгын баардыгын силер кайра алсаңар болот. Андан сырткары эми биз деген эмне себептен биз бир гана SMM, бир гана ошол социалдык тармактарда колдонулат деген дагы суроого жооп алдыңар болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде бул салттуу медиа, бул телевизордон SMM кыла албайсыңар, газетадан SMM кыла албайсыңар. Ал деле медиа, бирок ал жактан SMM кылганга болбойт. Бул SMM social media marketing бир гана социалдык тармактарда кылынат. Ошол эле биз силерге айтып өттүк, ошол эле Instagram, Facebook, Одноклассники, анан жана башкалар. Анан кийин биз анын Facebook менен Instagramды тандап алдык. Себеп дегенде ал жерде Кыргызстандагы адамдардын көпчүлүк пайызы ошол Instagram тармагында катталыптыр, жана Facebook'ta. Эми биз ошол SMM тууралуу сөз кылалы эми. Азыр менин экранымда иштебейт. Мынакей. SMM деген бул social media marketing деген сөздөрдүн кыскартылып айтылышы SMM деп. Бул нерсени балким көпчүлүгүңөр билишиңер мүмкүн. Бул деген social media маркетингдин мааниси дүйнөлүк желедеги маркетинг же болбосо медиа тармагындагы соода саттык. Ошол медиа тармагындагы деген ошол жаңы медиа тармагындагы деп түшүнгүлө. Медианы биз экиге бөлбөдүкпү, салттуу медиа жана жаңы медиа деп. Салттуу медиада биз SMM кыла албайбыз. Ал эми жаңы медиада биз соода саттык ишибизди жүргүзө алсак болот. Эми биз силерде суроо барбы? Түшүнүп атасыңарбы? Достор? Жакшы. Биз эми социалдык тармактын биз эң актуалдуу болгондугун биз Инстаграмды тандап алдык. Эми биз Инстаграмга киришибиз керек. Эң биринчи Инстаграмга кирип бул аны аккаунтту каттоодон өткөрүүдөн башталат, Силер буга чейин Инстаграмдан Иә. Азыр керек. Кандай дейсиз? Инстаграмга азыр кирелиби? Жок, азыр коюп туруңуз. Азыр. Макул. Азыр. Инстаграмга азыр кирелиби деп суроо бердиңизби мага? Ооба. Азыр кирбей эле туруңуз. Силер бардыңар азыр телефон менен кирип атасыңар да, Ооба. Силерде калем, ручка, калем, дептер алып алдыңар беле, жазып атасыңарбы?
ооба же жазып атам. Бул сайт деле силерге берилет, бирок мен дагы бул сайтты дагы ачыктап дагы түшүндүрүп берип атпаймынбы ошону кээ бир ошондой жазып алсаңар жакшы болот. Анан кийин баарыңар эле Инстаграмдан каттоодон өтүп көргөнсүңөр, Ооба. Ал аны кантип каттоодон өткөрүп, кантип регистрацияны кылууну көрсөтүүнүн кереги деле жок да. Жок, эжеке билебиз аны. Кантип каттоодон өткөндү билесиңер. Бирок мындай кээ бир жерлерин эске алып коюучу жерлер бар, ошол жерлерин айтып өтөйүн. Мисалы үчүн силер көпчүлүгү номер менен регистрация болуп киришет. Номер менен регистрация болуп киришет. Анан кийин ага каттоодон өтүп жатканда силер сөзсүз түрдө өзүнчө ага почта ачышыңар керек. Мисалы үчүн силер Play Marketке дагы ошол почта менен киресиңер, Facebookка дагы ошол почта менен киресиңер. Силерди айтып атам да. Мен деле башында ошондой болчумун. Инстаграмга деле почта, анан кийин башка бирөөгө ошол электрондук китеп жөнөтүп коеюн же бир документ жөнөтүш керек болсо деле ошол почтаңарды беребиз, Почтаны баардык жака колдоно беребиз го. Анан кийин эң туура жолу бул Инстаграмда каттоодон өтүп жатканда силер ал Инстаграм үчүн өзүнчө бир почта ачып койгула. Ошол почта менен каттоодон өтсөңөр жакшы болот. Аны деген эч кимге бербегиле. Ушул почтага жөнөтүп кой деп ал адрести эч кимге бербегиле. Ошол гана эмеңерде болсун. Ошол гана Инстаграм баракчаңардын почтасы болсун ал. Анан кийин жанагы номер дагы жазабыз го. Ал номериңерди дагы балким силердин бир эмес 3 аккаунтуңар болушу мүмкүн Инстаграмда. Ошол 3 аккаунтка тең, ошол 3 номер, бир эле номерди жазып коебуз да. Ошондой да кылбагыла. Эгерде бир ал деген бир өзүңөрдүн долбооруңардын баракчасы болсо, ошондой бир аккаунтка бир почта, бир номер кылганыңар жакшы. Анан кийин сөзсүз түрдө ал деген силер почтаңарды жазгандан кийин, каттоодон өткөндөн кийин аны деген ошол почтаңарды подтверждение кылышыңар керек. Анан кийин ал почтаны башка баракчада колдонбош керек экенин айтып өттүм. Андан кийин келгиле мен аккаунттун аталышы. Сиздер Инстаграмдан бир нерсе издеп атканда эмне деп издейсиздер? Мисалы үчүн бир нерсени издеп көрөлүчү, эмнени издеп көрөлү? Адамдын атын жазып издеп жаткан нерсени мындай эжеке ошол издеп жаткан нерсенин атын же болбосо буюмдун атын жазып буюмдун атын. Ооба, мисалы үчүн эмне деп жазып көрөлү? Сумка деп жазып көрөйүнбү? Сумка. Сумка деп жазып көрсөз? Кандай дейсиз? Хэштег менен сумка деп жазып көрсөз? Хэштег менен сумка деп жазып көрөйүн азыр. Сумка. Бирок мынтип хэштег менен кылганда бардык хэштегдер азыр мындай эле эме жазып көрөйүн. Сумка. Сумка дегенде мынакей ушулар чыкты. Сумка baby 1 kg, сумка Роддом kg, алдей. Ушулар чыкты. Мисалы үчүн силердин өзүңөрдүн бул эменин аталышы айтыңыз, оотам. Электронный почтаны айтыспы жана Инстаграмга киргенде почтаны ачканда депчи, бир эле почтаны жазбай депчи. Ооба, Gmail почта билебиз го, Gmail почта же Mail.ru, Рахмат. Рахмат эжеке. Мынакей. Аккаунттун аталышы, андан кийин биз деген өзүбүз деген регистрациядан өттүк, биринчи биз каттоодон өттүк. Эми аккаунттун аталышы маанилүү. Аккаунттун аталышы. Ал үчүн адамдар сизди кантип издейт экендигин билишиңиз керек. Мисалы үчүн бул жерде Адинай Куршап деп турат. Ооба, адамдарды издегенде адамдар таба алса болот. Анан кийин мисалы үчүн сиз деген өзүңүздүн Инстаграмда өзүңүздүн бизнесиңизди баштоо үчүн кирдиңиз,
Сиз деген ал бизнесиңиз кайсы багытта, мисалы үчүн кайсы багыт, мисалы бирөөңүздөр айтып көрүңүздөрчү, эмне деп бир китеп дүкөн Мисалы ачтыңыз блогер дейли. болсок. Иә, Мисалы блогер болсок. блогер болсоңуз, балким Блогер. Алсу Атбашев кол көтөрүп атат, эмне дейин дедиңиз эле? Алсу Атбашев. Бир нерсе айтайын дедим элем да. Инстаграмдан мен башында жөн эле ачып, жөн эле ачкандан карап туруш үчүнчү. Анан азыр мен товар услуга кылып ачып, ошол боюнча иш алып баратам. Товар услуга боюнча, ооба. Мынакей, ошол сиз деген ошол товар услуга боюнча иш алып бардыңыз, анын эмеси эмне? Ошол нерсени ал деген эмнени сунуштайт? Товар, кайсы товар боюнча? Мен де бул жерде негизи азырынча бир эле түрүн алып келип жатам десем болот. Айта бериңиз. Азыр көбүнчөсү намаз окуганга кызыгып, намаз окуп калышпадыбы? Ооба. Ошол кийимдерди же болбосо ошол Хиджаб, хиджабпы? Хиджабтан ошол хиджабтын түрлөрүн, баардык нерсени. Анан кийин, мисалы үчүн хиджаб. Баракчаңыздын аталышы эмне? Келгиле ушинтип өзүңөрдүн баракчаңар болсо, азыр эле ушинтип айткыла, ошонун үстүндө эле практика кылып иштейбиз. Баракчамдын аталышын мен alsuofficial.kg деп ачкам. Эмне деп ачкам дейсиз? alsuofficial.kg. Алсу, Official.kg. Official. Ең сонун .kg. А можно вопрос? Бериңиз. Official это же только публичные личности. Кандай дейсиз, айтсаңыз, кайра кайталап койсоңуз. Кайталап койсузбу кайра? Жакшы угубай калдым. Бизге суроо берип аттыңыз эле, кайра кайталап койсузбу? Можно вопрос? Вот official же добавляют только в основном публичные личности, и то редко там же галочка у них уходит. Ал official дегенди, ушуну айтып атасызбы? Official деп жазып койгондорду. Аны жазуунун көпчүлүк учурда ал official деп жазуу сунушталбайт. Ал нерсени алып деле койсоңуз болот, эгерде аябай эле өзүңүз каалап атсаңыз, жазып деле койсоңуз болот. Бирок жана KG деген бар го, билесиңер да, .kg деп коюшат. Ошол KG-ни кошуп койсоңор жакшы болот. Себеп дегенде баягы KG анан кийин Россияныкы ру, башка мамлекеттердин өзүнүн ушундай эмелери бар го. KG ру деген сыяктуучу. Кыргызстандан силер KG деп атсаңар, өзү Instagram өзү эме кылат. Өзү түшүнөт, ал өзү билет, интернетте өздөрү ошол жактан алгоритм боюнча эсептеп чыгат да. Анан уже KG дегенде силерге билинет, демек ошол силердин географиялык аймагыңар силерге билинүү болот да, анан кийин ошол жака жанагы сабактын жүрүшүндө үйрөнөсүңөр, жанагы эмнеге чыгып калат го. Инстаграмдын жанагы популярный деген жагы, популярный деп коебу, ошол жака чыгып калат го. Билесиңерби? Ооба, интересный деген жерге. Интересный дегенде популярный деп атам, ошо интересный деген жака чыгарганга, аны чыгарыш үчүн дагы эмнелер кылыш керек, ал кандай болгону чыгат, канткени чыгат, ал жагын дагы сабактын жүрүшүндө түшүндүрүп берем. Ошол KG дегенде ошол Кыргызстандын ичинде ошол жака чыгарганга, Кыргызстандагы адамдарга кээде чыгып калат го. Ушул адам бар Инстаграмда депчи, ошондой кылганга, силерге сунуштаганга ошол KG деген нерсе жардам берет. Эми силердин ооба амеңер бирок деген аталышыңар өзүңөрдүн товарыңарга ылайыктуу болуш керек. Мисалы үчүн, анда эмесе сиздин ошол Алсу Official KG-ден баштап анализ кыла берели. Балким ким дагы биз айтып өтпөдүкпү, ушул силер сабактын жыйынтыгында бир долбоорду же бир баракчаны иштеп чыгып, жакшылап улантып кеткендей болушуңар керек депчи. Эгерде бүгүндөн баштап жаңы баракча түзөсүңөр, же болбосо мурдагы баракчаңарды улантып кетесиңер, аны ошол өзүңөр чечим чыгарып, анан кийин кыласыңар. Эми биз могуну эметип көрөлү, изилдеп көрөлү азыр.
бул аккаунттун аталышын жазып эметтиңер, эстедиңер. Адамдар сизди кантип издейт экенин билиңиз деп. Туурабы? ооба. Азыр мен ачып коеюн. Мен эжеке атым Адинай көбүнчө Ади дешет, ошон үчүн Ади деп киргенмин да. Адинай Куршап дегенби? Ооба. Анан азыр баягы Назарбекованын үндү тамгаларын алып Назарбекова кылган элем. Анан азыр ошону өзгөртүп Адинай 4kg кылдым. Адинай 4kg. Ооба. Ан ошол мени издеген жерине болсо Ади деп жазганмын. Ади. Азыр. Ооба. Азыр мындай нерсе болот да. Өзүңүздүн деле баракчаңызды алып кетсеңиз болот. Аны деген бул сабактын жүрүшүндө түшүндүрүп беребиз. Self branding деп коет. Жанагы селфи деген бар го, өзүн өзү тартат го, селфи дегенчи. Ооба. Self branding деген бул бренд дегенди билесиңер да, ошол деген өзүн өзү бренд кылуу. Силер аны өзүңөрдүн баракчаңарды өзүңөр бренд кылуу менен баштасаңар болот. Ал эми башка дагы өзүнчө кандай долбоор алып баргыңар келет, дагы мындан сырткары кээ бирлер блогер болом деп атат. Деген белгилүү бир тематикасы болот да, белгилүү бир контенти болот, ошону изилдеп табышыңар керек. Балким деген силер эмнени айткыңар келет адамдаргачы. Ошого ылайыктап анан кетет. Ал сабактын жүрүшүндө силерге айтып берем. Азыр деген биз деген бул аккаунттун аталышын биринчи жакшылап түшүнүп алалы. Биз деген бул жерге Алсу азыр Алсу шоу. Кечириңиз, мен бир нерсе айтпай калыптырмын. Айттыңыз. Могу Алсу дегенден кийин эме сызыкча коесуз да? Коюлбайбы андай? Сызыкча коюлат. Коюлат, коюп атам. Алсу official kg ушулбу? Же булбу Алсу official kg? Ошол. Ушул, 447 подписчигиңиз бар экен. Сиз деген бул жакта, сиздики деген ошол мусулман кийим кечелери дедиңиз, эмелер. Хиджаб сатуучу дүкөнбү? Кандай? Эжеки интернет магазин деп койсок болот. Онлайн дүкөн, интернет магазин, ооба. Эми келиңиздер. Сиздер башка катталуучулар дагы ушуну биз азыр анализ кылабыз. Кайсылары туура эмес экенин айтып өтөм. Сиздер дагы жакшылап угуп туруңуздар. Бардыгыңыздарга тиешелүү. Дагы кимде кандай баракчасы бар экендигин көрсөтсө, бар экендигин айтса дагы аны дагы көрөбүз. Анан кийин эртеңки күнгө да тапшырма берилет. Бардыгын тууралап кылганга аракет кылыңыздар. Эми мынакей Алсу official kg болду. Ооба. Бул деген сиз өзүңүз гана маалымат алдык, бул деген эмеде мусулман кийим кечелерин саткан дүкөн депчи, хиджабтарды сатат депчи. Эми адамдар бул поискке киргенде адамдар эмне деп издешет? Сиздин Алсу official kg деп эч ким издебейт, себеп дегенде ал адамды сиздин жакындарыңыз эле билбесе, мисалы үчүн антип эч ким издебейт да. Туурабы? Адамдар хиджаб деп издешет. Хиджаб. Көрдүңөрбү? Хиджаб оптом чыкты. Хиджаб түрки спа дейт. Хиджаб стиль, образ. Хиджаб укстишекпи эмне? Элмира хиджаб дейт. Угуп атасыңарбы? Ооба, чыгылдат. Ооба. Бул ошол аккаунттун аталышы, мынакей аккаунттун аталышы бул Алсу official kg. Дагы бир жолу айталам, эч ким силерди Алсу official kg деп издебейт. Же болбосо мисалы үчүн мен өзүмдүн деле атым жазып Нурпери official kg деп койсом, хиджаб издеген адамдар мени таптакыр табышпайт. Мен таптакыр эле тегил бир дуалдын аркасында бир жакта бекинип жаткан болом да. Мен эч кимге көрүнбөйм антипчи. Сиз ал үчүн хиджаб деп жазышыңыз керек.
Мисалы үчүн адамдар сизди кантип издейт экендигин биринчи билишиңиз керек да. Адамдар сизди кантип издейт? Хиджапта издейт. Демек сиз хиджапка байланыштырып аккаунтуңуздун аталышын коюшуңуз керек. Анан кийин KG деген оба туура эле. Анан кийин official дегенди кошпой деле койсоңуз болот. Официалдуу баракча. Аны көпчүлүк учурда бул жазуу сунушталбайт. Эгерде аябай эле кошкуңуз келип атса, анда кошуп деле койсоңуз болот. Ал эми азыр мен немемди ачайын кайрадан. Эжеге ал суга сунушум да. Айтыңыз. Мен мисалы азыр ал social kg деп атпайбы? Анан көрө hijab.kg деп койсо деле жакшы болмок экен. Эгерде ошол эме бош болсо hijab.kg деген эң сонун аталыш. Эгерде ошол бош болсо да, себеп дегенде азыр элдин баардыгы эле Instagramга өтүп кетти. Азыр жакшы аттардын баардыгы бош эмес да, башкалар элеп койгон да. Анан эжеке точка коюп, же болбосо нижняларды коюп, ошондой кылса дагы бир пайдасы болот да. Ооба, туура айтасыз, Чынакей, ооба. Аккаунттун аталышы. Көрүп атпайсыңар, адамдар сизди кантип издейт экенин билиңиз. Мисалы үчүн сиз сумка саткан дүкөн ачсаңыз, сиз сиз өзүңүздүн атыңызды жазып, мисалы үчүн менин атым айтайын, Нурпери магазин деп жазып койдум, эч ким кирбейт. Мен Нурпери деген атым аларга кызыксыз, эч ким Нурпери деп жазып кирип издебейт. Алар деген сумка алгылары келсе, алар деген сумка деп жазып кирип издешет. Ошондуктан аккаунттун аталышын коердо, аталышын атаарда адамдар сизди кантип издейт экендигин билишиңиз керек. Андан кийин аватарлар кетти. Азыр. Андан кийин азыр. Эже менин 2 аккаунтум бар да, бирөө тиги өзүмдүн личный, анан бирөө ошондой товаргыдыкы да. Анан ошо товарымдын активин көтөрө албайтым. Товарыңыздын эмеси кандай? Көрөлү келиңиз. Активдүүлүгүн көтөрө албайтым. Аккаунттун атыбы? Сиздикин дагы көрөлүбү ушундай кылып, Хаят. Аны жаңы ачкам да, ошого дагы Хаят, анан компания. Анан Гүлбаржан дейт. Тоже үндү тамгалары жок да. GLBR анан жан аягы. Келиңиз. Анан ошол жана бул аккаунттун аталышы жана аккаунттун ысымы деген жер бар го, имя аккаунта деген жерлер бар го, ошол жерде топ поиск деген дагы жерибиз бар, ошол жерден дагы кененирээк түшүндүрүп берем. Азыр сиз биз бул жактан чыгалы, сиздикине киришели. Азыр. Бирок аякта товарларды киргизе элекмин да, анткени өзүм жөнүндө кичине информация берип. Келиңиз. Азыр Хаят. Эмне эметкен товар бул? Эмне сатасыз бул? Англисче Хаят. Дары, косметика. Хаят, пробел бар. Хаят компания. Дагы пробел барбы? Бар, анан Биржан. Кандай чыкпайт бул жакта. Эже алдагы S болуп калыптыр, меники тиги кыргызча К болчу да. Си болуп калыптыр да. Кыргызча мындай К эле. Мынакей. Хаят компания Гүлбаржан. Эмне себептен Хаят деп койдуңуз эже? Эже бул эме компаниянын аты Хаят да. Хаят компания Гүлбаржан. Эмнелерди сатат? Косметика сатабы? Дарыларды сатат, чөп дары, Кыргызстандын биринчи компаниясы да, ошондуктан кыргыздар уга элек да, анан мен ошого иштегем, Кыргызстандын компаниясын кичине көтөрөлүп. Дары, мисалы адамдар кантип лекарство деп издешет, дары-дармек деп издешет, бирок сиз бул Хаят компания Гүлбаржан дегениңизди эметпей эле коюңуз. Тиги өчүрбөй эле коюңуз. Башка дагы ачсаңыз болот, баягы баракчалардын клон кылып дагы ачыш керек экендигин да көрсөтүп берем. Ошол учурда бул баракчанын пайдасы тиет, муну өчүрбөй эле коюңуз. Мояктан экинчи аккаунтум бар да, ал өзүмдүкү. Мында болсо актив жакшыраак, анткени көп ушуга киргенгеби. Балким ооба, сиз өзүңүз канчалык активдүү болсоңуз, канчалык пайдалуу маалымат жөнөтүп турсаңыз, жанагы айтып атпаймынбы, эме дагы ошол Инстаграмдагы сизди, бул деген бул биздин
эмени Инстаграмыбызды бул жакшы активдүү колдонуп атып, Инстаграм өзү дагы ойдо көтөрөт, анан кийин жана популярный деген жакка чыгарат. Азыр эми айтыңыз. Hyatt Company — это что вы сказали, производство лекарств Теспи? Ооба, табигый дары-дармектерди чыгарат экен. По аккаунту вообще непонятно, что это лекарство. Допустим, мен келсем, я не поняла бы, что это лекарство. Ошо айтып атпаймынбы, жаңы ачылган депчи, ошо киргизе элек дарыларды. Ооба, бул эмелер дагы анализдейбиз. Анализдейбиз. Бирок ошол адамдар сизди кантип издешет, мына биринчи ошону билишиңиз керек. Адамдар сизди кантип издешет, анан кийин ошого байланыштырып ачыңыз. Мисалы үчүн Гитептеп издедиңиз, анан кийин эмне деп койду? Өзүңүздүн атыңызды жазып анан кийин кирип алсаңыз, ал болбойт. Ошо Гитепке байланышкан атты жазыш керек. Же болбосо ошол Гитеп канаңыздын ошол дүкөнүңүздүн баракчасын кылышыңыз керек. Анан кийин биз эми бул жакка мен жазылгандардан макул номеримди калтырып кое алам. Эгерде дагы түшүнбөй атканыңар болсо, номерге байланышып сурай берсеңер болот, сабактын аягында айтып коем. Жакшы. Эми биз сабагыбызды уланта берели. Силер деген регистрациядан өттүңөр, аккаунтуңардын аталышын жаздыңар. Эми андан кийин аватар. Аватар дегенди билесиңерби? Ооба. Аватар баягы эмеси. Сүрөт коюлган сүрөт деп Инстаграмыңардын аватарында коюлган сүрөт. Ага мен силерге кайсы программаларды колдонуп аватар жасаш керек экенин көрсөтөм. Мисалы үчүн силер деген ошол эле айталы, сиз хиджаб азыр. Ошондой эжеке профиль болуп калабы? Иә. Профиль жанагы сүрөтүңүз мынакей, бул жердеги сүрөт. Аватарка. Аватарка. Түшүндүм, ооба. Hyatt Company Гүлбаржан дедик. Бул сиздин атыңызга сиздин аватаркаңыз төп келиш керек да. Бул жерге өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюп коюптурсуз. Жана Айсу офишалда кайсы сүрөттөрдө эле мен байкабай калыптырмын. Эже ошо негизи Хаяттын эмесин, продукциясын кармап туруп коюп коюш керек экен анда. Жок, кармап туруп дагы эмес. Бул жерге такыр эле өзүңүздүн эмеңизди койбой эле коюңуз, сүрөтүңүз кереги жок. Өзүңүздүн баракчага өзүңүздүн сүрөтүңүздү койгонуңуз туура. Бул деген сиздин мындайча айтканда бизнес баракчаңыз болуп атпайбы? Бул жактан сиз иш жүргүзүп атпайсызбы, туурабы? Ооба. Андыктан бул жакка деген логотип коюш керек. Hyatt компаниянын эмеси барбы? Ооба, логотиби бар. Барбы? Ошол логотипти коюшуңуз керек. Мисалы үчүн, ага мен сиздерге азыр кантип аватар жасап, кантип логотип жасаш керек экендигин мен сиздерге бул жерге эмелер жазып койгом. Flaticon KG, Freepik.com KG, булар деген графикалык сүрөттөрдүн топтому. Азыр мен сиздерге бул жактан жазып көрсөтөм. Андан кийин Canva деген жакшы бир программа бар. Билесиздерби Canva'ны? Биринчи жолу кээ бирлер уга элек. Ооба, сиздер бул Canva деген программаны Play Marketке эле жазыңыздар. Canva деп эле жазсаңыздар, бир укмуштуудай сонун бир миллион деген сиздерге бир сунуштар чыгат. Ошолорду анын ичинен акы төлөп дагы жазай тургандары бар, анан кийин акысыз дагы жазай тургандар бар. Анан ошол Canva менен таанышкандан кийин анан өзүңүз эле түшүнүп баштайсыздар. Бул бардыгы эле сиздердин жанагы баракчалардан көргөн бир түрдүү дизайндар болушу мүмкүн. Булар деген ошол Canva'дан эле алып жазып аткан турбайбы? Демек мен деле жасай алам деп анан кийин өзүңүздөр мотивация алып жазып кетесиздер. Бул Canva деген Play Market'тен эле жүктөсөңүздөр болот. Ошол жактан дагы логотипти кантип жасайт экенин көрсөтөм. Азыр могу Flaticon, анан Freepik'ке кирип көрөлү. Эже Canva'ны көчүрдүм. Жакшы. Анан мен дагы көчүрүп атам. Canva байка чоң сы барбы? Көк турат го Play Market'те, ошолбу? Азыр кандай экенин өзүмдөн да көрөйүнчү. Азыр. Ошол болчу. Ооба, ошол К мондай С менен жазылып турган. Гог фондо ак менен жазылып турат. Ооба.
Рахмат эжеке. Жакшы. Canva деген ошол азыр деген мен силерге эме деп айтпадымбы? Биз деген регистрациядан өттүк, андан кийин өзүбүздүн баракчабыздын аталышында кантип адамдар кантип издеш керек экендигин билип, анан аталышын коюш керек экенибизди көрдүк. Эми үчүнчү бизге деген аватар керек да, биздин деген жанагы бизди чагылдырып тура турган, биз жөнүндө адамдарга кабар берип тура турган, адамдардын эсинде кала турган бизге деген сүрөт керек. Ал деген жөн эле өзүбүздүн сүрөтүбүздү же гүлдүн сүрөтүн же бир кийимдин сүрөтүн коюп койбостон, ага биз логотип коюшубуз керек. Эми ошол логотипти биз кантип жасайт экендигибизди азыр көрсөтүп берем. Ошол кантип жасайт экенибизди көрсөтүп берем, анан кийин аны биз кайсы программалардын жардамы менен жасасак болот экендигин көрсөтүп берем. Силерге эң ыңгайлуу ошол Canva деген программа, Canva. Ошол жактан дагы жасасаңар болот. Анан кийин бул жакка жанагы графикалык сүрөттөрдүн топтому деп атайын жазып койгом силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Могу Flippic, анан кийин Flashcon KG деген деп отурмун. Flashcon.com деген сайт бар. Ушул жактан силер графикалык сүрөттөрдү алсаңар болот. Азыр мен силерге ошонун бирөөсүн көрсөтүп берүүгө кирип атам. Flashconго кирип атам. Түшүнүктүү элеби? Түшүнүктүү эле болуп атабы? Да, кимде суроо бар? Ооба, түшүнүктүү. Жакшы. Мынакей Flashconго кирдим. Мисалы үчүн эмне деп жазсак? Мисалы үчүн education деп жазып көрөлү. Education мынакей чыкты. Англисче жазсаңар дагы силерге көп вариант чыгат. Мынакей чыкты, education деп чыкты. Анан кийин могу көрүп атасыңарбы? Могу сары коронага окшогон турат. Көрүп атасыңар, буларга деген ак төлөпаны алышыңар керек. Анан колуңардан келсе, муну баары көчүрө албайсыңар да, жүктөгөнгө болбойт. Анан акысыздарын колдонсоңор болот. Education мынакей. Могу бар экен мисалы үчүн, алып колдонсоңор болот. Логотип дегенди билесиңер да, өзүңөрдүн кыскача бир көргөндө эле эсте кала турган, өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөрдү бир сүрөт менен чагылта турган, ал сүрөт дагы өтө жөнөкөй болуш керек. Бул деген манча, Ооба. Эми силерге берки эмени көрсөтүп берейин. Flashconго кирдик, эми Flippic. Education. Бул жактан кайсыны тандап алалы? Мисалы үчүн могуну алсак, мындай кылып аласыңар. Мен силерге бир нерсени жазап көрсөтөйүн дегем, азыр логотипти кантип жасайт экенибизди. Силер бардыңар Canva'ны жүктөдүңөр, Play Market'тен жүктөсөңөр болот. Ооба, жүктөдүк. Азыр жүктөлүп атат. Сабак бүткөндөн кийин эле жүктөй берсеңер болот. Азыр ошол жакка кирип көрсөтөйүн. Анан кийин ошол жана графикалык сүрөттөрдү айтып өттүм го, жанагы бекеринен ошол эки сайттан алсаңар болот. Мынакей Canva.com бурда бул жакка айтып. Эжеке? Азыр сиз сүрөт алып атасыз го? Ошол сүрөттү скриншот кылып туруп галереяга киргенден кийин галереядан алса болбойбу же?
Сөзсүз сайттан алыш керекпи? Ошол жактан эле жүктөсөңүз болот, бекерлерин жүктөсөңүз болот ошол жактан. Бекерин жүктөсөңүз болот. Мынакей бул жерде логотип деген өзүнүн функциясы бар. Логотип деген. Мисалы үчүн азыр биз деген кирели. Мен силерге кантип жазайт экенин создать жазайын. Бул жака логотип деп жазайын. Эжеке азыр сиз Canva'да жүрөсүзбү? Canva'да жүрөм, ооба, Canva'да жүрөм. Силер ушуну көп колдоносуңар, ушуну эмеңерге жүктөдүңөр да, ошон үчүн силерге ушул жактан көрсөтүп берейин деп атам. Canva'да. Мисалы үчүн силер ресторандын же кафенин эмесин кылыңар келсе, Instagram баракчага коюңар келсе, аз дагы издеп көрөлү. Же болбосо жаш балдардын кийим саткан дүкөнүнө логотип коюңар келип атса, мисалы үчүн, ошондой деле ачып калышыңар мүмкүн да. Жаш балдар үчүн кийим сата турган дүкөн. Бул жактан силер бул жазууларды өзгөртсөңөр дагы болот. Меники добавить страницу азыр. Мисалы үчүн эмне деп жазасыңар, мисалы үчүн. Дүкөнүңөрдүн атын эмне деп коелу? Балакай деп коелубу? Дүкөнүңөрдүн аты Балакай болсун. Ушул компьютерден көрүнүп аткандай деле, мынакей телефонуңардан деле чыгат бардыгы. Мына бул жактан силер могул Балакай деген шрифттин көлөмү болуп атпайбы, өлчөмү, ошону минтип кичирейтсеңер болот, чоңойтсоңор болот. Мына мен азыр кичирейтим. Бул жерде турат 21 шрифт кылдык. Ал азыр аябай эле кичинекей болуп калып экен. 36 дагы кичинекей болуп калып экен. 48 кылып көрөйүнчү. 48 боло берсин, 48 боло берсин. Бул жерден бул жазуунун өңүн дагы өзгөртсөңөр болот. Көрүп атасыңарбы? Розовый кылып койсоңор болот. Азырынча ак бойдон эле тура берсин. Анан бул жазуунун стили деп коебуз, көрдүңөрбү? Балакай. Бул деген өтө мындай серьезный деп коебуз го, өтө мындай олуттуураак, серьезный стиль болуп калды. Биз деген жаш балдарга ыңгайлуу болсун үчүн, мисалы үчүн. Мынакей бул жакта дагы силер каалаган шрифт эмес, мондай сары коронанын сүрөтү болгон шрифт менен жазбай эле койгула, ал деген эме болот. Акы төлөнүүчү болот ал. Мондай сары коронанын жок болгон жери, аларды бекер колдоно берсеңер болот. Мынакей көрүп атасыңарбы? Менин эмем өзгөрүп атат. Жазуунун стили өзгөрүп атат мен буларды тандаганда. Бир стилди ушуну тандайбыз. Азырынча мен убакытты албай, силер менен тандап отура бербей, өзүңөр каалаган нерсени тандап аласыңар, мен могуну эле коюп турайын, Балакай деп. Андан кийин бул жерге дагы жазууга биз деген Instagramдагы баракчабыздын атын жазып коелу. Азыр. Мисалы үчүн ал Instagramда баракчабыздын аты Балакай KG. Балакай KG деп коелу. Балакай KG. Муну дагы бир аз шрифтин жогорулаталы. 16 кылалыбы. 18 кылып коелу. Мунун дагы стилин өзгөртүп коелу. Жазуу стилин. Жакшы көрүнбөй калат экен бул стиль. Силер жакшы эле көрүнүп атабы силерге менин экраным? Ооба, эжеке, жакшы эле көрүнөт силерге. Canva'нын кантип иштейт экенин көрсөтүп атам. Болгону компьютерде бир аз башкача көрүнүшү мүмкүн. Телефонуңардан деле ушинтип иштетсеңер болот. Мынакей бул жерде жазуунун стили турат, бул жерде жазууңардын өлчөмү турат, бул жерден жанагы
Жирный анан кийин курсив деп коебуз го, минтипчи. Көрдүңөрбү, минткенде курсив болуп калды. Аны өчүрө эле турайын. Балакай KG. Тигил жерге. Макул, ушул жазуу кете берсин. Анан кийин бул эмеңердин өңүн дагы өзгөртсөңөр болот. Бул жерге розовый болуп атпайбы? Розовый болуп атат. Анан кийин бул жерин карасаңар, бул деген компьютерде бул жазууну өзгөрткөндөр, бул өңүн өзгөрткөндөрдүн баардыгы могу үстүндө турат. А силер Canva'да силердин көз ылдый жагында болот. Телефондун ылдый жагында болот. Ошону этип калбагыла, таппай калбагыла. Розовый деп кандай өңгө өзгөртсөк болот? Окей. Кайсынысы жакшы көрүнөт, мындай өзүңөр эле эметишиңер керек, өзүңөр эле байкашыңар керек. Кайсынысы жакшы көрүнөт депчи? Же могул эле салатовый кылбайлыбы эжеке? Бирок бул деген салатовый дейсизби азыр? Азыр көрөбүз. Анан кийин могул бул жерде турган өңдөрдөн башка өңдөрдү алам десеңер, силер деген нол жака киресиңер. Мынакей өңдөр турат го, новый цвет деген. Эжеке өнүңүз угулбай атат. Сунуштаган өңүнөн башка дагы өң алам десеңер, анда могул новый цвет деген жерге кирип өзүңөр тандайсыңар. Мына минтип эмете берсеңер, бул жакта цветиңер өзгөрүп атат, байкап атасыңарбы? Ооба эжеке. Өтө мондай кылса көздү оорутуп берет экен, мында кандай кылалы, мындайраак кылалы. Салатый кылсак көктү дагы алмаштырышыбыз керек болот. Азыр мындай кылалы. Азыр силер өзүңөрдүн табитиңерге жараша алгачыңар. Иә. Розовый эле жакшы чыгып атат го, биринчиси. Ногул элеби? Мала розовый эле. Ошого эле коюп коелу, ошого эле коюп коелу. Анан кийин могу балакайды бир аз эмесин туралы. Эми биз буга мындай балакай деп жаздык, муну бир аз ылдыйраак түшүрүшүбүз керек. Азыр ылдыйраак түшүрөлү, мындай балакай KG деп. Эми бизге бул жерге бир эме керек. Азыр аны биз ошол эмеңерде могу плюс деген, силерде деген телефондо плюс деген жери бар. Ошол жерди бассаңар, мына могул менин эмемди көрүп атасыңарбы? Могу мышканы көрүп атасыңар, адамдын колун. Чет жакта. Ооба эжеке. Көрүп атасыңар, Ооба. Ушул силердин телефонуңарда жана плюс деген жеринде болот. Силер плюс деген жерди бассаңар, силерге ушул каланга чыгат. Ушул жерде элемент деген бар, элементы деген бар. Ошол жерге киресиңер. Анан кийин поиск деген жери бар, значков и фигур деген жери. Мындай кылып биз деген бул жерге издейбиз. Эмне деп издейби? Baby деп издейби, Baby деп издейли. Мынакей. Бизге варианттар чыкты. Мына булар деген бекер, ал эми могул про деген мондай дагы бул жерде дагы коронанын сүрөтү турат. Ал деген эми акча төлөп алышыңар керек болот. Аларды албай эле койгула. Аларды деген коюп алсаңар, ал деген жүктөй албай каласыңар. Акча төлөп анан кийин акча төлөп жүктөсөң болот деп чыгып атат. Андыктан силер бекерин эле колдонуп баштагыла. Анан кийин жакшылап түшүнүп, дагы ишиңер дагы жүрүшүп кеткенден кийин балким сатып аласыңар муну. Ушул жактан бир сүрөттү ыңгайлуу, керектүү бир сүрөттү тандап алабыз. Эжеке ошо үчүнчүдө биринчи пут турбайбы, ошону эле коюп койбойсузбу? Жаш баланын буту. Кыз дейсизби? Ошол. Ооба. Эгерде сиз макул биз деген эме кылалы анда. Бул деген биздин эмебиз болсун. Эле кичинекей балдардын бут кийимин сата турган дүкөн болсун, ошого абдан ыңгайлуу экен. Ооба. Анан кийин мындай нерсени дагы эске алсаңар жакшы болот да азыр. Эжеке көк болуп бир эле пут көрүнүп калды, да? Ооба, азыр деген биз анын өңүн өзгөртөбүз азыр. Биз анын өңүн өзгөртөбүз. Жа мындай нерсе кылып койсок болобу, мисалы үчүн? Азыр. Муну кара кылалы дагы. Муну болсо ак кылалы. Эмне себептен ак менен караны кылдык, мисалы үчүн эме деген бар го? Жанагы жаш баланын тушоосун кескенде, билесиңерби, тушоо кескенде ак анан кийин кара жипти ороп анан кийин бутуна байлап ошол ак анан кара жипти кылышат го. Ал деген кыргыздын эмесине, мындай кыргыздын оюнда бар ал нерсе. Ак кара деген мисалы үчүн жакшы дагы жаман болот. Караны айырмалап билип. Ак караны айырмалап билип, жашоосунда дагы кара менен акты айырмалап билип, жакшы баардыгын жеңип кетсин деген мааниде ошону кылышат эмеспи?
Андыктан ошону символ кылып ошол нерсени кылалы. Азыр биздин бул жактан дагы көрүп атасыңар, бир эле манжазы кара болуп калды. Биз аны дагы бардыгын кара кылып өзгөртүшүбүз керек азыр. Эмнеге бул болбойт? Ошон үчүн биз кара анан кийин ак өңдү кылдык. Мына көрүп атасыңар, бир эле бармагы туруп калды бул жерде, бир эле бармагы кара болуп. Азыр. Муну да кара кылайын. Ал кара болбойт окшойт. Макул. Түшүнүп атасыңар да, ушундай кылып муну кое берейин. Анан кийин силердин эмеңерде, логотипиңерде ашып кетсе 3 гана өң болуш керек. Ашып кетсе 3 гана өң болуш керек. Кызыл, жашыл, көк деп аралаштырып кое бербегиле. Эки гана өң менен жазап койсоңор дагы эң сонун болот. Абдан жөнөкөй көрүнөт. Адамдардын эсинде калышына дагы жакшы болот. Анан кийин так эле болбой барса, ашып кетсе 3 өңдү гана колдонгула. Муну ошол телефонуңардан деле кичирейтип чоңойто бересиңер. Кичирейтип чоңойтуп, анан эме кылсаңар болот. Өңдөрүн өзгөртөсүңөр, өзүңөр көрүп атасыңар азыр. Муну бир аз ылдыйраак түшүрөлү, балакай кейжи, балакай дегенди. Балакай. Аха. Эми биз бул жерден скачать деген жери бар, ошол жерди басып жүктөсөк болот. Мынакей готовим дизайн дейт. Ушинтип силерден дагы жүктөлөт. Ана бизге жүктөлдү. Эми аны тиги ошол сүрөттү Инстаграмга кантип коюш керек экендигин билесиңер, Ооба, ачка билебиз. Билесиңер, ошентип коюп койсоңор, логотип жасаганды үйрөнүңөрбү? Колуңардан келсе, эң жөнөкөй кылып жасаганга аракет кылгыла. Макулбу? Макул. Жакшы. Азыр биз деген ошол эмелерге кирип көрөйүн. Кайрадан эле бул Инстаграмга кирейин дагы. Ошол башка эмелердин баракчаларынын дагы логотиптерин карап көрбөйлү. Мисал үчүн азыр. Могу Линза кейжиге кирип көрөлү да. Окей. Эжеке ой-ойдукун да кылып көрбөйсүзбү? Ой-ой кейжиси. Ой-ой, макул кылып көрөлү. Мынакей көрдүңөрбү? Линза дегенден дароо эле могу көздүн сүрөтү чыкты. Билинет, линза деген да, демек ал деген көзгө эметилет да. Көзгө коюлат да. Көрдүңөрбү? Ушул сыяктуу логотип. Жөнөкөй. Бул деген Казакстандыкка окшойт, Макул, сиз ой-ой кейжи деп айттыңызбы? Ой-ой кейжи. Жок, эжеке андай эмес, ай менен жазылат болчу, унун ордуна. Ушундай, Экөө бирок ортосунда эчтеке жок. Ой-ой кейжи ушулбу? Анакей чыкты. Ооба, ошо. Бул эмне сатат бул? Эмеби? Косметика сатабы? Кийим-кечек бардыгын сатабы? Булардын деген эмеси. Билесиңерби, дүйнөлүк логотиптер, кээ бир бренддер жөн тамгадан эле, анан кийин мындай эле бир эле сызыкчадан болот. Алар мисалы үчүн жанагы Nike, Adidas деген бренддер бар го, фирмалар. Эжеке. Мен ажына эжеке, срочно ишим чыгып калды. Жооп сурап турсам болобу? Азыр жарым саат калдык, эмете албайсызбы? Срочно бир жака барыш керек болду, эжеке, бир жака. Макул, анда бул эмелерден сураңыз. Запистен көрүп алам, эжеке. Макул, макул. Чоң рахмат, эжеке. Макул. Давай. Эме себептен булар деген ой-ой деп жазып койгон, жөн эч кандай деле эме жок, сүрөт эч нерсе жок, жөн ой-ой деп турат. Бул деген көрүп атасыңар, өздөрүнүн бул фирмасынын атын эме кылышыптыр, логотип кылышыптыр. Бул ыйды тескерисинен жазып, кайра буну кылып. Мисалы үчүн буга ошого мисал айтып атам, жанагы дүйнөлүк бренд боюнча Nike, Adidas деген бренддер бар го, аны кимдер гана билбейт, Nike болгону бир гана мындай эле
сызыкча, мындай белгиленген эле сызыкча бир гана. Ал эми Адидастыкы өзүнүн эле жазуусу. Ошол сыяктуу болуп тур, ой кейжиники. Эми мунун эмеси Crane Style дейт. Булар кийим саткан дүкөн бе? Жакшы. Ооба, корейский одеждалар сатат. Жакшы. Мисалы үчүн дагы эмнени көрөлү? Гүлдөр, мисалы үчүн цветы деп көп эметчет, ошолордон көрөлү. Кандай экен? Power House дейт. Мынакей булар өздөрү эме кылышыптыр. Логотипин көрүп атасыңар, Ооба. Ошол сыяктуу. Түшүнүктүү элеби? Ооба. Ооба, жакшы түшүнүктүү. Булар мынакей. Flashcon KG, Freepik KG булар графикалык сүрөттөрдүн топтому экендигин түшүнүңөр. Ушул адрес менен эле кирип каалаган сүрөтүңөрдү бекеринен ала берсеңер болот. Андан кийин Canva'ны дагы телефондон колдонсоңор болот. Анын кантип колдонуш керек экендигин айтып өттүм. Эгерде дагы кыйналып, такыр эле түшүнбөй баратсаңар, анан кийин сурасаңар болот. Бул жери кандай болуп атат, бул жерин кандай кылабыз деп. Анан кийин эмки сабакка достор, азыр бул сабактын аягында тапшырма берилет да. Эмки сабакта өзүңөрдүн баракчаңарды түзүп, анан ушу Canva менен логотип жасайсыңар. Эртең эле болуп калат да, кийинки сабагыбыз азыр. Анан кийин ошол бул өзүңөрдүн баракчаңарды түзүп, регистрацияны өткөрдүңөр, ал аталышын жаздыңар, анан кийин аватарын койдуңар, анан кийин дескриптор деген дагы бир түшүнүк бар. Дескриптор деген бул азыр дескриптор менен слогандын айырмасы. Слоган дегенди билесиңерби? Слоган, мисалы үчүн ар бир өзүнүн слогандары болот, мисалы үчүн эмне деп айталы? Слоган, бир азыр слоган эсиме келбей атат. Силер айтып көргүнчү, кимдин оюна кандай слоган келди? Слоган деген эмне же көзү? Слоган деген азыр мисалы үчүн партиянын бир аты келип, мисалы үчүн күч бирдикте деп коюшат, слоган. Ата мекени, ошондой нерсе. Күч бирдикте, мисалы үчүн дагы эмне болушу мүмкүн? Жанагы Хан Академия Кыргыздын слоганы азыр жаңы бир эме баштады. Билимге инвестиция деген бир долбоор баштады. Ал долбоордун слоганы сиздин колдоо өнүгүүнүн уюткусу. Эме эжеке типа девиз дегендейби? Ооба, уран менен слоган эми баягы экөө толук синоним болбойбу, так айта албайм азыр. Анан кийин ошол сыяктуу. Мына көрүп атасыңарбы, слоган Хан Академия Кыргыздын жанагы билимге инвестиция деген долбоорунун слоганы сиздин колдоо өнүгүүнүн уюткусу деген слоган. Дагы эмне, дагы азыр эсиме келбейт башкасы. Эми бул ошол слогандан дескриптордун айырмасы эмне? Ошону айталы. Мисалы үчүн бар го жанагы ошол логотипти жазып туруп, анан кийин слогандарын жазып коет, Мисалы үчүн жанагы Шоронуку бар. Шоро бул күч. Угуп атасыңарбы? Ооба. Шоронун логотипин жазып туруп, анан кийин алдына жазып коет. Шоро бул күч деп. Шоро это сила деп. Ал ошол Шоронун эмеси, слоганы. Ошол слоганды укканда эле адамдар ошол фирманы, ошол товарды элестетиш керек да. Шоро бул күч депчи. Слоган деген ошол. Ооба. Тойбос жебей коюш болбос дейт, ошол дагы? Ошол, ооба. Ооба, ошол дагы слоган. Ал Тойбостун слоганы. Тойбос жебей коюш болбос, Ошол сыяктуу слоган тууралуу бир аз маалымат алдыңар, Эми дескриптор болсо, андан айырмасы. Бул дескриптор деген, так таамай кылган ишиңдин өзөгүн жазышың керек. Бул жака жазуунун кереги жок. Биз деген Шоро бул күч деп, балким анын официалдуу эмесинде жазылып тургандыр, аны деген эми элдин баары тааныйт да. Мисалы, ошол сыяктуу өзүңөрдүн жаңа ачып баштаган нерсеңерди ал эмеңерге дескрипторго кошпой, слоганды өзүңөрдүн баракчаңарга орун бербели болобу. Ал жака деген дескриптор жазылган. Мисалы үчүн так таамай кылган ишиңдин өзөгү жазылыш керек деп атпаймынбы? Мисалы үчүн эмне? Мисалы үчүн сен салон красоты ачып, сулуулук салонун ачып, анан кийин ал жерге эмне деп айтасың?
ал жака слоган жазуунун кереги жок. Себеп дегенде бул Instagram, бул SMM деген бул микро бренд дүйнөсү да. Ал жака деген адамдар мындай көп маалымат, көбүнчө көп маалымат алышпайт. Эгерде ал аябай эле жазган маалыматың аябай эле кызыктуу болуп эле көпчүлүк окушпаса, аны эме кылышпайт. Көпчүлүк ал нерсеге маани бербейт. Анан кийин ал Instagramда сиздин эле ошондой слоганыңыз эмес, ал башкалардын дагы слогандары көп да. Анан кийин адамдар баягы маалыматтык шум деп коет. Ошол маалыматтык шумда сиздин слоганыңыз алардын эсинде деле калбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан дескриптор жазышыңыз керек. Бул деген сиздин кылган жумушуңуздун өзөгүн жазышыңыз керек. Мисал үчүн ошону эле алалы, жанагы сулуулук салонундагы. Сулуулук салонуңуз бар болсо, сиз деген дагы эч кандай эме слоган жазып кыйналбай эле койгоңуз болгону. Сиз деген маникюр 10 жылдык стажы менен деп коюңуз. Чач тарач 10 жылдык стажы менен деп. Слогандан караганда адамдар да ошол эсинде калат. Баягы иш тажрыйба баары бир адамдар үчүн маанилүү да. Бул демек 10 жылдан бери иштептир. Демек бул жакшы жасайт деген ойго келишет, Угуп атабызбы, достор? Ооба. Угуп атат. Жакшы. Андыктан ошондой жанагы башталышында бул деген силер дескрипторуңарды анчалык деле кооздоп, көркөмдөөнүн кереги жок. Болгону так гана жазгыла, ишиңердин өзөгүн жазгыла. 10 жылдык стажы менен же болбосо эмне 3 айда жыйынтыкты көрсөтөбүз жагандай. Жана башка ушул сыяктуу өзүңөрдүн эмеңердин маңызына жараша, өзүңөрдүн Instagram баракчаңардын маңызына жараша дескриптор жасасаңар болот. Эми биз силерге тапшырма берип баштай берейинби, достор? Угуп атабы барыңарга? Жакшы. Угуп атса, жыйынтыкталып бара жатат. Анда эмес силерге тапшырма. Силер өзүңөрдүн деле бардыңардын жеке баракчаңар бар Instagramда. Анан кийин силер дагы эмне биз силер деген бир ошол Instagram боюнча ошол сабактан үйрөнүп билгендериңердин баардыгын ошол жака колдонуш үчүн бир жаңы баракча ачышыңар керек. Мисал үчүн ал деген өзүңөрдүн кызыккан багытыңар болушу мүмкүн. Мисал үчүн айтайын, кээ бирөөңөр китеп окууга кызыгышыңар мүмкүн. Азыр силердин китеп окууга кызыкканыңар менен китеп дүкөнүн ача албашыңар мүмкүн азырчы. Балким силер ошол окуган китебиңердин ар бир китептен үзүндү жазып, өзүңөрдүн оюңарды бөлүшүп, ошол китептеги идея боюнча башка бирөөнүн ою менен бөлүшө турган бир блог ачышыңар мүмкүн. Же болбосо азыртадан кимдир бирөө IT тармагына кызыга турган болсо, ошол дүйнөдөгү IT жаңылыктары боюнча, Кыргызстандын IT тармагы боюнча блог ачышы мүмкүн. Бул мисал айтып атам. Башка эгерде өзүңөрдүн кызыгууңарды таап, блогер болгуңуз келсе ушу аккаунт. Блогер болсун. Мен блогер болоюн деп атам да, эми үйрөнүпчү. Анан ошо өзүмдүн акыркы аккаунтум менен эле. Азыр башка аккаунт ачпай эле койсом болобу? Макул. Өзүңүздүн аккаунтуңуз менен анан кийин эме чиктим эле. Кайсы багыт боюнча блогер болоюн деп атасыз? Кайсы тармак боюнча? Аны ойлоно элекмин, бирок ошол мындай кайсы мындай интересный болсо, ошол багыт боюнча болоюн деп атам да. Сиз деген азыр деген блогерлер деген негизи блогер деген азыр деген тапшырма бересизби? Тапшырма бересизби? Ошол тапшырманы айтып баштап атам. Ошол өзүңөрдүн кызыгууңарды тапкыла депчи. Ошого ылайыктап бир жаңы баракча ачкыла. Эгерде ушул эле өзүмдүн баракчамды алып кетем дей турган болсоңор, анда неме кыласыңар. Азыр деген блогерлер балким баардык эле эмени кылышы мүмкүн, баардык эле тармакты, Кыргызстандын баардык тармакты алып Кыргызстандын көйгөйлөрүн айтып ушундай болушу мүмкүн. Бирок азыр деген силер жаңыдан баштап жатасыңар. Жаңыдан баштап жаткандыктан силер белгилүү бир чектелүү бир теманы алышыңар керек. Өзүңөр көнүп, ал теманы кызыгып, тереңден түшүнүш үчүн бир теманы алышыңар керек. Анан ошол өзүңөр кайсы теманы жакшы түшүнсөңөр, өзүңөргө кайсы тема жакын болсо, анан кийин силер мындай кызыктуу бир пост жаза аласыңар да.
Ошондуктан сиздер өзүңөр блогер болом, ушул эле өзүмдүн баракчамды алып кетем дей турган болсоңор, анда сиздер эмне жөнүндө жазасыңар, өзүңөрдүн катталуучуңарга эмне жөнүндө айткыңар келет, ошол нерсени так аныктап алгыла. Ал деген бир гана багыт болуш керек. Макул, азыр сиздер үйрөнүп атпайсыңарбы, жаңыдан баштап атасыңар. Ошол себептен сиздер бир гана багытты тандап алгыла. Бир гана тармакты. Балким сиздер гитек тармагы болушу мүмкүн, сулуулук тармагы болушу мүмкүн, дагы эмне IT тармагы болушу мүмкүн. Эже, можно вопрос? Бериңиз. Вот мен кандай аккаунт ачсам болот, если у меня есть свой личный, бирок я не хочу быть блогером, я его веду өзүм лично для себя, выкладываю фотографии, все для своих. Эгерде өзүңөрдүн аккаунтуңардан башка, мисалы үчүн өзүң айтып атпайм, ошол эле өзүңөрдүн кызыгууңарды башка аккаунт ачсаңар, ошо кайсы тармакта блог жазгыңар келет, ошол кайсы тармакты илгерилеткиңер келет. Балким силер деген эме болушу мүмкүн. Товар сата турган, балким көйнөк сата турган аккаунт ачышыңар мүмкүн, Ошондой сон болот, бирок ачыш кыйын эмес, бирок, допустим, если мен азыр кийим сата турган аккаунт ачайын десем, мне уже, допустим, жазып баштаганда мен эмнени сатам, если у меня, допустим, нет магазина своего. Вот. Сиз канча жаштасыз? На данный момент 17 лет. 17 лет. Азыр деген билесиз, азыр көпчүлүгү дордойдон оптом алып анан кийин сатышат. Жакшы эле угуп атабы? Дордойдон оптом алышат, жакшы кийимдерди оптом алышат дагы, анан кийин багы кийим сүрөттөн жакшы көрүнөт. Адам бир жакшынакай кыз кийип турса жакшы көрүнөт, дагы багы кийимден дагы көркү ачылат да. Ошентип дордойдон эме кылып, эми албетте сиз ал бизнести баштоо эме кылган ал өзүңүздүн эркиңиз, мен мындай эле айтып атам да, мен жол көрсөтүп айтып атам. Ошондой кылып ачсаңыз болот. Эми сиз деген азыр ушул менен калып калбайсыз, эмдиги жылы балким эме кылышыңыз мүмкүн, азыртадан ошентип пландап жол жобосун изилдеп көрө берсеңиз болот. Макул. Анан кийин мисалы үчүн сиз ошону мисалы үчүн мындай да, сиз көйнөк сатсам эмне болот, башка адамдар эмне болот деп атпайсызбы? Балким сиз көйнөк деп ачып кое бериңиз. Сиз азырынча көйнөк сатпасаңыз дагы ошол мода боюнча блог кылбайсызбы сиз? Ошондой идея бар, бирок мода боюнча азырынча ошондой блог кылып турбайсызбы? Ушул силер деген бир теманы тандап алсаңар жакшы болот. Ушул сабак бүткөнчөчү силер деген ошону даярдап, кандай бир баракчаны кантип башташ керек экенин, дизайнын кантип түзүш керек экенин баардыгын үйрөнүп аласыңар. Анан кийин кайсы бир дагы өзүңөр каалаган дагы бир баракча ача турган болсоңор, анда ушул ыкмага салып эле ачып кете бересиңер. Андыктан мен баардыгыңарды бир жаңы бир баракча ачканга сунуштайм. Ушундай өзүңөрдүн кызыгууңарды таапчы. Балким Мерим азыр көйнөк саткызы келет, бирок азыр ошентип сата албайшы мүмкүн, мүмкүнчүлүгү жетпеши мүмкүн. Анан ошол сыяктуу кылып ачса болот. Ошо мода тармагында кыздарга көйнөк тандоодо 10 кеңеш деп киргизишиңиз мүмкүн, пост киргизгенде. Мисалы үчүн адамдардын терисинин өңдөрү бар да, кээ бирлери кара тору болот, кээ бирлери сары адам болот, кээ бирлери ак жумал адам болот. Мисалы үчүн ушундай адамдарга кандай өңдөгү көйнөк ылайыктуу деп балким бир пост киргизиши мүмкүн. Ушул сыяктуу да. Ошол сыяктуу ушул Меримдин мисалындагыдай башкаңар дагы өзүңөрдүн кызыгууңарды таап, кайсы тармак боюнча адамдарга айтып бергиңер келет, өзүңөрдүн кызыккан тармагыңарды алгыла. Себеп дегенде өзүңөр кызыксаңар дагы маалыматты кызыгып издегенге дагы жакшы болот, анан кийин башка бирөөгө дагы айтып бергенге жакшы болот. Кош керек информативно, анткени аудиториянын сага довериясы күчөйт, они будут считать тебя как профессионал. Ооба. Өзүңөр да кызыксаңар, жакшы да жазасыңар, анан кийин бага жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегенде эле бекерден айтылбаса керек. Өзүңөр канчалык жакшы маанайда берилип жазып атсаңар, башкалар дагы ошондой кылып окуйт. Дагы ким айтып атты эле суроо берейин деп. Эжеке менин күлүп калкан. Мисалы да эжеке мен Арфоимде мисалы жазылып иштесем Арфоимде, анан Инстаграмдан аккаунт ачып Арфоимгечи ачып, анан кийин ал уже товарды кантип сатам, ошондой товарды киргизип сүрөт киргизип ага кеңештерди айтам да. Анан наразылык кандай болот дейм да. Наркы жагын ооба, биз азыр болгону баракчаны эле баштап атабыз. Наркы жагында көрсөтөбүз, кантип сатыш керек экенин, кантип пост киргизиш керек экенин, кантип жана таргеттик реклама деп коебуз, ошону көрсөтүп берем. Анан эжеке мен Инстаграмда көргөндө реклама деп чүйүп калат, анан отписка дагы болбойт, ошону кантип кылат?
мындай да, сиз мисалы үчүн таргет эмеде сиз отписка болуп кеткенден кийин ал деген сиз отписка болосузбу, подписка болосузбу, ага айырмасы жок. Ал таргеттик реклама сиздер деген ошол мен сиздерге көрсөтөм. Анын жашын тандайсыздар, анын аймагын тандайсыздар. Ошол жака сиздер Инстаграмга киргенде, ошол Инстаграм сиздерге автоматтык түрдө реклама сунуштап баштайт. Ооба, ошондой болот да. Аны биз дагы таргет болот. Сиз ага кошулсаңыз деле, кошулбасаңыз деле сизге чыга берет. Болгону аны деген билбейм, эгерде ал рекламаны такыр көргүңүз келбесе, жанагы реклама чыкпай турган бир жери бар го. 3 точканы басып анан кийин ошол жактан өчүргөн жери бар. Же болбосо ал баракчаны эгер эле сиз тажатып атса, аны игнор эле кылып кое койсоңуз болот. Биз ошондой кылсак болобу? Ооба, ошону үйрөнөбүз, бирок ал деген сабактын эмесинде, аяк тарабында, башында биз киришип, башкаларында үйрөнүп алалы да. Таргетти үйрөнөбүз, ошентип реклама бергенди үйрөнөбүз. Окей, түшүндүм эчке. Түшүндүңүздөрбү? Ошол тапшырма ушундай болот. Өзүңөрдүн кызыккан бир тармагыңарды таап, мен силерге кантип каттоодон өткөндү билебиз дедиңер, ошол жанагы айттым, каттоодон кантип туура өтүш керек экендигине. Жаңы бир почта ачкыла, аны эч ким билбесин, ошол эле бир аккаунтка бир гана почта болсун. Анан кийин анын адамдар сизди кантип издейт экендигин ойлонгула. Балким сиздин деген фирманын аты болушу мүмкүн, балким сиз ошол өзүңүз жаңы бир долбоор ачып, ага деген ат койдуңуз. Мисалы үчүн айтпадыкпы жанагы балакай KG депчи. Сиз деген китеп дүкөн ачсаңыз, анын эмеси болот. Анын өзүнүн аты болот, мисалы үчүн Китепкөй деген аты болушу мүмкүн. Ошол Китепкөйдө эле жазып коюшуңуз керек. Анан кийин жанагы аккаунттун аталышынан кийин жанагы имя аккаунта деген жер бар го, билесиңерби? Ошол жерге дагы кандай кылып жазыш керек экенин, ошол жанагы аталышы менен ысымы бири-бирине байланышканда, эгерде силердин аталышыңарда жанагы Китепкөй деп эч ким издебеши мүмкүн, бирок силерди Китеп деп издесе, ошол имя деген жерине силер Китеп жөнүндө жазышыңар керек, Китеп же книга деп жазышыңар керек. Аны кийинки сабакта сөз кылалы. Аны деген кирип редактировать кылып кирип оңдоп койсок болот. Бирок азырынча силерге тапшырма ушулар. Бүгүнкү өткөн тема боюнча өзүңөр бир жаңы баракча ачкыла, же болбосо өзүңөрдүн баракчаңарды ошого карата ыңгайлаштырып жасагыла. Колуңардан келсе жакшы бир тема тандап, жаңы эле почта аккаунт ачканыңар оң. Мен силерге ошол нерсени сунуштайм. Ага Canvaдан логотип жасайсыңар, ага деген ошол дескриптор тапкыла. Мындай ишиңердин өзөгүн айта турган. Түшүнүктүүбү сабак? Эже? Ооба. Неме деп ачса болобу там? Ногти же косметика, визажы? Болот. Ооба, адамдар косметика деп киришет, маникюр деп издешет жанагы поиск деген жерден. Болот, ошентип ачсаңыз. Болот. Достор, ошол бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Эртең дагы көрүшөбүз. Эртеңке жакшылап даярданып келгиле. Дагы ошол ЭСМАМдын сырлары боюнча эртең дагы бөлүшөбүз. Силер үчүн аябай эле пайдалуу болот деген ойдомун. Макул эшке жакшы тургула, мен өчүрүп атам. Рахмат, макул, силер да жакшы тургула, макул.